Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Сөзімді чексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болған Аллах Тааланын ысымынан баштагандан кийин аламдардан ээси болгон, аламдарды жоктон бар кылып жараткан, анын ичинде сиз менен бизди инсан кылып, анын ичинде инсан эле эмес, балким эң акыркы сүйүктүү пайгамбарына үммөт кылып жараткан, биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга үммөт кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактоо хамд саналарыбызды айтканыбыздан кийин, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз пайгамбарлардын эң акыркы, бирок Аллахтын алдында эң кадыр барктуу, улуу, сыйлуу сүйүктүү пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбызды көрүп иман келтирип, иман менен өткөн сахабаларга Аллах Таала алардын тирүүсүндө радиаллаху анху ва раду анх, балким Аллах Таала алардан тирүүсүндө Аллах ыраазы болду жана алар Аллахтан ыраазы болуп, тирүүсүндө бейиштен сүйүнчүлөнгөн пайгамбарыбыздын сахабаларына, Хулафай рашидиндерге Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин, сиздер менен бейиш элеринин саламы болгон ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сиздерге Аллахтын тынчтыгы, ырайымы жана берекеси баарыбызды урологон болсун. Сиздер менен бүгүн эфир аркылуу сөз кыла турган темабыз, баяныбыз бул имам Матурди жөнүндө болмокчу. Тагыраак айтканда, деги эле биз имам Матурди дегенде биз эмнени эстейбиз, эмнени ойлойбуз жана эмне нерсени билебиз. Эгер сөздү башынан баштай турган болсок, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз бизге пайгамбар болуп жиберилгенден кийин, пайгамбарыбыздын негизги пайгамбар болуп жиберилген рисаласында, миссиясында, пайгамбарлык милдетинде пайгамбарыбыз адам затына дээрлик 3 нерсени алып келгендиги белгилүү. Анын биринчиси адам бул дүйнөдөгү i'tiqad, ишеним маселеси. Андан кийин экинчиси ал-муамалат. Диндин экинчи бөлүгү бул муамалат дегенде соода сатык маселесинде, адал арам маселесинде, адамдар менен бири-биринин ортосунда болгон мамилели, фикх маселелерине тиешелүү маселелер. Ал эми үчүнчү болсо ал-ахлак, адеп, ахлак жөнүндө. Пайгамбарыбыз ошондуктан дагы өзүнүн берекелүү хадисинде буисту ли этаммима макаримал ахлак, мен пайгамбар болуп жиберилдим, эмне үчүн десе, адеп ахлактын, кулк мүнөздүн туу чокусуна жеткизүү үчүн деп айтат. Ошондуктан дагы пайгамбарыбыздын өзүнүн дагы адеп ахлагы, кулк мүнөзү жөнүндө Аллах Таала баяндап: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, иннака ла ала хулукин азим, албетте сен эң улуу бир адеп ахлак, кулк мүнөз ээсисин деп Аллах Таала өзү күбөлүк берген. Ошол биздин адеп ахлактын туу чокусуна символ болуп жөнөтүлгөн биздин пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп жиберилүүдөгү эң негизги миссиянын башы балким ошол i'tiqad, ишеним менен болгон. Пайгамбарыбыз өзү пайгамбар болгондон кийин 40 жашында пайгамбар болгондон кийин Меккеде 13 жыл өмүр сүргөндө пайгамбарыбыз жалаң гана ошол ишеним, акыйда маселесинде адамдарды Аллахтын жалгыздыгына, Аллахтын барлыгына, бирлигине дават кылып чакырып келген. Андан кийин калган шариятыбыздагы фикх маселелери, башка фарыз маселелери, калган биздин жашообузга байланган ибадаттар андан кийин балким Меккеде эмес, Мединадагы учурунда көбүрөөк фарыз кылынган деп айтсак толугураак болот. Ал эми ишеним деген маселе, акыйда деген маселе араб тилинде алынганда ал-аккада дегенден алынган. Тагыраак айтканда, акыйда, ишеним бул жүрөктүн маселеси. Аллах менен адамдын ортосундагы жүрөк менен болуп аткарыла турган, жүрөк менен ишке ашырыла турган ибадат болуп эсептелет. Араб тилинде аккада деген сөз, акыйда деген сөз адам менен Аллахтын ортосун байлап турган нерсе деп айтылат. Мына ошондуктан акыйда маселесин, жүрөктөгү маселени адам сыртынан кайсы бир деңгээлде өзү мусулмандык бир белгилери көрүнүп турса дагы, бирок анын жүрөгүндөгү иманы бар жогун жалгыз Аллахтан башканы эч ким билбейт. Демек, акыйда деген сөз ал-аккада, жипти бири-бирине байлоо. Демек, ал жипти байлоо деген сөздүк мааниси болсо, сөздүк уңгусу болсо, ал эми терминдеги акыйда маселеси демек бенде менен Аллахтын ортосундагы байланыш деп. Бенде менен Аллахтын ортосундагы, адам менен Аллахтын ортосундагы жүрөктөгү тыгыз бир ишеним деп айта алабыз. Акыйда маселеси жөнүндөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
негизи бул дүйнөдө 23 жыл пайгамбарлык кылгандан кийин чындыгында бизге динди толугу менен жеткизип, динде эч бир пайгамбарыбыз бизге түшүндүрбөгөн, баяндабаган эч бир нерсе чындыгында калган эмес. Бардыгын пайгамбарыбыз толук жеткизген. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала эң акыркы Куранда түшкөн аяттардын биринде «Ал-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina» деген. Аллах Таала бул аятта чындыгында мен силерге бүгүн диниңерди толук кылып бердим дейт. Wa atmamtu alaykum ni'mati, чындыгында мен силерге буга чейинки башка үммөттөргө, башка бир пайгамбарларга берилген бардык нематтарды силерге толуктадым дейт. Wa raditu lakum al-islam dina, мен силерге башка буга чейинки пайгамбарларга ыраазы болгон дин кылып берген сыяктуу эле ислам динин силерге ыраазы болгон дин тута турган дин кылып бердим дейт Аллах Таала. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы өзүнүн ошол 23 жыл пайгамбарлык кылган учурда пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү хадистеринде биринде мындай бир хадис риваят кылынат. Ал-Ирбад ибн Сария радияллаху анхудан, Сариянын баласы Ал-Ирбадтан риваят кылган бул хадисте «Ва'адана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам мау'изатан зарафат минха ал-уюн важилат минха ал-кулуб» дейт. Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде ушундай бир вааз кылды, осуят кылды. Пайгамбар ушундай бир баян кылган кезде кадимкидей жүрөктөрдөн жаш куюлуп, көздөрдөн жаш куюлуп, жүрөктөр чындыгында ушунчалык бир жүрөктөр жумшады деп айтат. Мына ошол кезде «Факулна я Расулаллах, я Аллахтын элчиси, бул эмне деген эскертүү? Балким сиз менен коштошкон сыяктуу. Сиз менен азыркы айткан сөзүңүз сиз менен бизге эң акыркы берген бир кайрылууңуз, эң акыркы коштошуу кутбасы сыяктуу эле кабыл алдык» деди. «Сиз бизге эмне нерсени осуят кыласыз?» деп айтты дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде «Валакат тарактукум ала байдатин лейлуха канахариха ла язигу анха ба'ди илля ал-халик. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا» dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте ушундай деп айтат. Чындыгында мен силерди ушундай бир жарык, ачык, айкындыкка силерди таштап баратам дейт. Анын түнү күндүздөй жарык деди. Бул нерседе эч ким адашпайт. Бир гана бир ал өзүн каргышына калган, балким өзүн өлүмгө таштаган адам гана бул жарыктыктан, ачык айкындыктан адашат деп айтты. Ошондо пайгамбарыбыз андан кийин «Фаман яиш минкум фасаяра ихтилафан касира» dedi. Эми силерден кимдир бирөөңөр эгер Аллах өмүр берип узак жашай турган болсо, жакында көптөгөн талаш тартыштарга күбө болосуңар деп айтты. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол кезде эмне кылыш керек деп сахабалардан сураган суроосуна жооп кылып «Алейкум бима арафтум мин суннати ва суннати хулафаил махдиин ар-рашидин мин ба'ди» dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал кезде мен силерге өзүңөргө белгилүү болгондой эле, силер билгендей эле менин жана менин туура жолдогу, туура акыйкат дин жолду көрсөтүүчү хидаят тапкан менден кийинки хулафа рашидиндер, менин орун басарларыма силер ошол нерсенин жолун бекем кармагыңар деп айтты. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал хадисте «Ва алейкум бит-таа» dedi. Чындыгында силерге эң зарыл болгон нерсе бул итаат кылуу деди, баш ийүү деди. Тагыраак айтканда аалымдарга, ошол динди карманган эл башчы, журт башчы болуп турган, балким динди адамдарга түшүндүрүп, анын ичиндеги адамдарга бардык чечмелеп түшүндүрүп, анын диндин акыйкат чындыгын жеткизип турган хулафай рашидиндерге, андан кийинки аалымдарга, өзүңөрдүн жол башчыларга, балким эл башчыларга итаат кылуу деп пайгамбарыбыз катуу басып белгилеп кетти. Мына ошондо пайгамбарыбыз «Вайна абдан хабашиян» dedi. Эгерде силерге бир азыркы Эфиопиядан болгон бир кара бир кул эгерде силерге башчылык болсо дагы андага итаат кылгыла dedi. Баш ийүүгө чакырды. Тартипке чакырды пайгамбарыбыз. Башаламандыкка, эң баштыкка, балким тартипсиздик эң биринчи адамды чоң бир балеге алып келе турган, чоң бир талаш тартышка алып келе турган нерсе экендигин пайгамбарыбыз эскертип, «Алейкум бит-таа» dedi. «Ва ин абдан хабашиян» эгерде силерге бир кул, кара бир кул эгерде башчы болуп келип кала турган болсо дагы ага итаат кылуу деп пайгамбарыбыз баса белгиледи. Мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү хадистеринде сиз менен бизге кабар берип өтүп кеткендей эле
Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин, бирок чындыгында пайгамбар өзүнүн пайгамбарлык экендигинин дагы бир акыйкат чындыгын дагы кабар бергендей эле фасайара ихтилафан касира деди. Чындыгында көптөгөн талаш тартыштарга күбө болосуңар деди. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин эле ошол хулафай рашидиндердин убагында эле кээ бир динди бурмалаган, балким диндин ичиндеги ар кандай туура эмес бир агымдарды, туура эмес бир багыттардын башаты сахабалардын доорунда эле башталды. Ошондон кийин сахабалардын доорунан кийин тагыраак айтканда Аббасилер, Умавилердин доору келген кезде биринчи жолу исламдагы эң бир чоң бир фырка катары, эң бир чоң бир агым катары, исламдын тарыхындагы эң чоң фирка катары эсептелген Муътазилер этикаты пайда болду. Муътазилер булар чындыгында фиркатул каламия, бул сөз менен көбүрөөк таанылган, тагырак айтканда мантык менен таанылган бир фирка болду. Бул фирканын чындыгында ошол Умавилердин доорунун аягында экинчи хижри менен эсептегенде экинчи кылымдан башында ал эми Аббасилердин доору келген кезде ушунчалык алардын көбөйгөндүгү, ушунчалык алардын бийиктикке жетип, кала берсе саясий орундарга дагы, диний бир мансаптарга дагы ээ болуп, балким ошолордун этикаты түшүнүгү басымдуулук кылган бир доор башыбыздан өттү мусулмандардын. Мына ушул кезде чындыгында ал учурда көптөгөн алымдарыбыз, көптөгөн ислам алымдарынын оор бир сыноолор келгендиги, мына ошолордун душунда ошол мансабына, бийликке, балким саясий бийликти дагы колго алгандын натыйжасында канчалаган алымдарыбыздын камалгандыгы, канчалаган алымдарыбыздын ошол тушта балким шахид кеткендиктери, балким канчалаган алардын баш сабында турган имам Ахмад канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөзүп, булардын эң белгилүү, эң тарыхтагы көп машхур болгон, белгилүү болгон маселелердин бири халкул Кур'ан. Кур'ан Аллахтын сөзү болгон Кур'анды махлук деп айтасың деген мажбурлоо менен көптөгөн алымдарыбыз сыналгандыгы. Анын ичинде имам Ахмад канча жылдар бою кыйналып башынан өтө бир кыйынчылыктарды өткөзгөндүгү белгилүү. Чындыгында бул Муътазила фиркасы башында эң башында турган негиздөөчүлөрдөн бири болгон Васил ибн Ата, Ал-Амр ибн Ал-Убайд деген адамдар, балким ошол адамдар негиздөөсүнө себепчи болгон. Чындыгында булар Ал-Хасан Басридин доорунда Иракта пайда болгон. Хасан Басридин өзүнүн шакирттери болуп, кайсы бир маселеге келгенде Хасан Басридин айткандыгына каныкпастан, алар өздөрүнүн пикирлерин айтып, чындыгында Ал-Истикаб минал кабаир, чоң күнөө кылган адамдар Аллахтын алдында кандай өкүмдө болот деген кезде Хасан ал-Басри Al-Irtikab al-Khabair, Ahlu Sünnet al-Jamaаттын этикаты боюнча чоң күнөө кылгандар алар момун мусулман, ал күнөөкөр болгондугуна карабастан деп айткан кезде Ал-Васил ибн Ата деген биринчи жолу жок, алар менин көз карашымда алар манзилатун байна манзилатейн, алар мусулман дагы эмес, алар балким иман кафир дагы эмес деген бир ортодогу бир орток бир өзүнүн оюна таянган абалда Хасан ал-Басриден бөлүнүп, мына ошол кезде Хасан ал-Басри аларга карап Al-Wasil деп бизден өзүнчө i'tizal болуп, бөлүнүп, ажырап өзүнчө бөлүнүп кетти деген лакап менен таанылган Муътазила деген бул агым пайда болгон. Бул Муътазила фиркасы чындыгында исламдагы эң чоң бир зыян алып келген, акыйда ишенимге эң чоң бир доо кетирген фиркалардын бири болуп эсептелип, алар ошол Аллах Таалага ишенүүдө, акыйда маселесинде Аллах Таалага таандык болгон ысым сыпаттардын бардыгын жокко чыгаргандыгы, алардын бардыгын четке каккандыгы себеп болгон. Эмне үчүн? Себеп дегенде алардын ишениминдеги эң негизги маселе алардын ошол аят хадистерди түшүнүүдө, алар тек гана өзүнүн акылына гана таянгандыгы, акылды гана алдын коюп, бардык чечимдерди акыл менен гана кабыл алгандыгында, ошонун негизинде Ахлу Сүннат вал Жамаат акыйдасына көптөгөн каршы келген ой пикирлерди жана ишенимдерди калтырып кеткендиги тарыхта белгилүү. Эмне үчүн бул Муътазила фиркасын айтып жатабыз? Мына ушул Муътазила фиркасынын натыйжасында көптөгөн алымдар жогоруда айткандай башынан оор сыноолорду өткөзүп, андан кийин 3-чү кылымга келген учурда 3-чү кылымдын
Тагыраак айтканда 3-чү кылымдын орто чендеринде азыркы биздин Орто Азия, Мавара ан-Нахр деп аталган тарыхта дарыянын аркы бетиндеги шаарлар деп аталган биздин азыркы Орто Азия чөлкөмдөрүнөн ошо 3-чү кылымдын орто чендеринде Абул Мансур аль-Матурди бул жарык дүйнөгө келгендиги, андан кийин ал өзүнүн илим жолунда илим алып, анын өзүнүн имамдык деңгээлге жетип, андан кийин ошол Ахлу Суннат вал Жамаат этикадын ишенимин Му'тазила фиркасы менен эң чоң күрөш жарыялагандыгы, балким ошол Му'тазила адашкан фиркалардын алардын бардык айтылган шубкаларына, алардын шектүү күмөндүү алардын суроолоруна так жооп берүү менен, тагыраак айтканда акыйда илиминде өтө чоң салым кошкон өтө белгилүү улуу аалымдардын бири болуп эсептелет. Чындыгында Абу Мансур аль-Матурди менен Абу Хасан аль-Аш'ари, ал эми имам Аш'ари болсо, Абу Хасан аль-Аш'ари тагыраак айтканда ал азыркы араб чөлкөмдөрүндөгү кеңири таркалган ошол араб чөлкөмдөрүндөгү акыйда илиминде, тагыраак айтканда ошол акыйда илиминде мантык менен ал батыш тараптан Му'тазила фиркасына эң чоң сокку берген, балким алардын акыйдасы менен күрөшкөн имам катары имам Абу Мансур аль-Матурди менен доорлош жашаткан имам Аш'ари өткөн болсо, ал эми Абу Мансур аль-Матурди бул азыркы менен биздин жашап турган Орто Азия мамлекетинде, анын ичинде тагыраак айтканда азыркы учурдагы Өзбекстандында Самаркандка таандык болгон Матруд деген кыштакта айылда туулгандыгы тарыхта белгилүү. Эгер имам Матурдидин өзүнүн бир тарыхтык баракчага кайта турган болсок, балким имам Матурдидин өзүнүн жашоосуна, тарыхтарга кайта турган болсок, имам Матурдидин толук аты Мухаммад ибн Махмуд аль-Матурди аль-Самарканди аль-Ансари деп айтылат. Эми имам Абу Мансур аль-Матурдидин Абу Мансур деп лакап менен айтылып калгандыгы, ал имамдын өзүнүн Мансур деген балким ата баласы болгон болбогондугу тарыхта так жазылып айтылган эмес. Себеби дегенде бул Абу Мансур деген араб тилинде кунья деп айтылгандыгы, Мансурдун атасы деген бир лакап менен таанылгандыгы. Ал эмес азыркы учурдагы ошол Өзбекстан мамлекетинин учурунда азыркы учурдагы Өзбекстанда Самаркандка жакын болгон Матруд деген айыл ал Матурди дегенге таандык. Демек бул Матруд деген сөз, Матурди деген сөз ошол имамдын ошол жерде төрөлгөндүгү, ошол жерде төрөлүп өскөндүгүнө таандык болгондугу үчүн айтылып калгандыгы. Ал эми имам Абу Мансур Матурдидин илим даражасында ушундай бир бийик бир деңгээлге жеткендиги, анын имам экендигинде шек жок. Мына ошондуктан дагы ал имамдын ар кандай илимий даража берилген лакаптардын биринде Имамул Худа, Аль-Аламул Худа, чындыгында хидаяттын имамы, балким хидаяттын ачык айкын белгиси, ва хувал имамул мутакаллимин, ошол мутакаллимдердин имамы деген, балким аль-мусаххил акаид аль-муслимин, мусулмандардын акыйдасынын тууралап түздөгөн деген, тууралоочу деген, ошол эле учурда раисул ахли сунна, ахли суннаттын башчысы деген лакаптарга чейин ээ болгондугу, мына ошол кишинин ошол илимий деңгээлдеги кандай даражага жеткендигинин ачык айкын далили болуп турат. Чындыгында Абу Мансур аль-Матурди өзү мазхабта Ханафи мазхабын карманган улуу бир аалым болуу менен бирге, ал Абу Мансур аль-Матурдидин ишеним маселесинде дагы Абу Ханифанын жолун кармангандыгы ачык айкын белгилүү. Себеби дегенде Абу Ханифа өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле хижри жыл менен эсептегенде 80-жылы төрөлүп, хижри жылы менен эсептегенде 150-жылы дүйнөдөн кайткан. Абу Ханифанын өзүнүн жашоо илим жолунда ал башында ошол илмул калам менен, акыйда ишеним менен, балким илмул калам деп айтылып калган негизги себептерден бири бул жана жогоруда айткандай эле Му'тазила фиркасынын мусулмандарга эң чоң бир сыноо алып келген, канчалаган алымдардын башына оор бир түйшүк алып келген маселелердин бири бул Аллахтын сөзү болгон Куран маселесинде өтө көп бир фитналарды жараткандыгы үчүн бул акыйда ишеним маселесинде балким
илмул калам деген нерсеге таянылган абал пайда болуп калган. Ал мутакаллимин деп айтылып калгандыгы, илмул калам, акыйда маселеси илмул калам деп айтылып калгандыгы дагы алар ошол именно ошол тагыраак айтканда Аллахтын сөзү болгон Куран маселесинде көп талаш тартыш болгондугу жана ошол муътазилер менен күрөшкөн жана муътазилер менен ошол алардын адашкан жерлерин ачыктап түшүндүргөн илим катары дагы илмул калам деп акыйда маселесине акыйда илиминде калам илими деп айтылып калгандагы бирден бир себептерден бири болгон. Тагыраак айтканда имам Абу Ханифа дагы жашоосунун илим жолунун башында ушул акыйда маселесинде катуу киришип, акыйда маселесинде Аллах Таалага ишенбегендерге, анын ичинде ушундай адашкан фиркалар менен акыйда маселесинде өтө көп бир алектенгендиги белгилүү. Андан кийин Шаъби деген чоң бир улуу бир табииндерден болгон алымдын себеби менен, балким ошол кишинин осуяты менен Абу Ханифа фикх илимине ооп, андан кийин фикхте дагы ал имам Абу Ханифанын муштахид мутлак даражасына жетип, азыркы учурдагы Ханафи мазхабынын негиздөөчүсү катары тарыхта белгилүү болуп калгандыгында турат. Бул нерсени эмне үчүн айтып жатабыз? Себеби дегенде Абу Мансур ал-Матурди Абу Ханифага балким чөбөрө шакирт болуп эсептелет. Себеби дегенде Абу Ханифанын эң негизги шакирттеринин бири болгон, чындыгында Абу Ханифанын кол астында 40ка жакын муштахид даражасына жеткен алымдарды тарбиялап өстүрүп, анын ичинде эң белгилүү болгон, эң атактуу болгон, балким Абу Ханифанын мазхабынын түздөн түз таралышына түздөн түз себепчи болгон эки шакирти, анын бири Абу Юсуф Ансари болсо, экинчиси Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани, ас-Сахибайн деп ушунчалык көп Абу Ханифаны жолдогондугу, Абу Ханифаны дайын жолдоштук болгондугунун себептен дагы эки Абу Ханифанын шериги деп айтылган. Эки имамдын шакирттеринин бири болгон Абу Сулайман ал-Жузжани деген болгон. Абу Сулайман ал-Жузжани менен Мухаммад ибн Муқатил Рази түздөн түз Абу Юсуф менен Мухаммаддын шакирттери болуп, ал эми андан кийинки шакирттерин алганда Абу Бакр ал-Жузжаниди, андан кийин Абу Наср ал-Уязи, андан кийин Наср ибн Яхья, Яср ибн Яхья деген белгилүү бир Ал-Балхи деген белгилүү чоң бир алымдар, андан түздөн түз шакирттери болуп, мына ошол чоң белгилүү жогоруда айтылган алымдардан талим тарбия алган, ошолордун илим жолун жолдогон, ошолордун илимин тарбиясын алып отуруп, имам деген Имамул Худа, Аламул Худа деген улуу бир деңгээлге илимде жеткен Абу Мансур ал-Матурдидин илим жолундагы санжырасы дагы ушул Абу Ханифа барып такалгандыгы. Ал эми барыңыздарга белгилүү болгондой эле Абу Ханифа болсо өзүнүн устаты болгон Хаммад ибн Аби Сулайман, Абу Сулаймандын да устазы болгон Ибрахим ан-Нахаиден, ал эми Ибрахим Нахаи болсо өзү Алқа ибн Ал-Кайс Нахаиден илим алгандыгы. Ал Алкама болсо түздөн түз пайгамбарыбыздын белгилүү улуу сахабалардын бири болгон Абдуллах ибн Мас'уддан илим алгандыгы. Ал эми Абдуллах ибн Мас'уд болсо пайгамбарыбыздын эң алгачкы иман келтирип, пайгамбарыбыздан узак өмүр шериктеш болгон улуу илимдүү сахабалардын бири болуп, пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин Куфа, азыркы Ирак мамлекеттерине келип, Куфа, Багдад шаарларында өзүнүн шариаттын илимин үйрөтүп, өзүнүн аркасында көптөгөн шакирттерди калтырып, анын ичинде сиз менен биздин азыркы учурдагы Ханафи мазхабынын эң негизги фатваларында, эң негизги өкүмдөрүнө ушул Абдуллах ибн Мас'уддун фатвасына жана Абдуллах ибн Мас'уддун ошол алган ошол вакыттагы кабыл алган чечимдерине ылайык экендиги баарыбызга белгилүү. Демек, Абу Мансур ал-Матурдидин фикх маселесинде Абу Ханифаны жолдоо менен бирге акыйда маселесинде дагы ошол калам, илмул каламдын негизинде Абу Ханифа менен өтө көп нерседе Абу Ханифага дал келгендиги, балким Абу Ханифанын жолун жолдогондугу да турат. Ушул кезде кээ бир адамдар балким суроо туулушу мүмкүн. Эмне үчүн акыйда ишеним маселесинде пайгамбарыбыздын убагында кээ бир жөн гана түшүндүргөн, пайгамбарыбызга өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле кээ бир учурларда пайгамбарыбызга келип Жибрил периште адам сүрөтүндө келип, иман жөнүндө, ислам жөнүндө, ихсан жөнүндө түшүндүргөн кезде, сураган кезде пайгамбарыбыз жөн гана бир жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен акыйда ишенимди түшүндүрүп койгондугу. Мисалы,
иман деген эмне? Ахбирни анил иман. Иман деген эмне десе, ал кезде пайгамбарыбыз иман деген Аллахка иман келтирүү, Аллахтын периштелерине, Аллахтын китептерине, жана Аллахтын пайгамбарына, жана акырет күнүнө, жана тагдырдын жакшылык жамандыгына, жана өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө деген гана жөнөкөй сөздөр менен ыйманды, ишенимди, акыйданы жөн гана жалпак тил менен түшүндүрүп өткөндүгүндө, биринчи дооролордо ошол нерсе менен гана ишеним маселесинде эч кандай бир талаш тартыш маселе болбостон, бирок кийинки дооролор келгенде, кийинки учурларда башка араб эмес башка бир улуттардын дагы исламга өтө көп киргендиги, исламды кабыл алгандыгы, ошонун натыйжасында Аббасилердин доорунда башка бир улуттардын, башка бир элдердин маданияты жана алардын көз карашы, ошонун натыйжасында грек философиялары исламдын ичинде аралашып олтуруп, ошонун натыйжасында ар кандай акылга таянган, акыл менен чечим кабыл алып, балким аят хадистерге, Аллахтын сөзү болгон Куран, пайгамбарыбыздын хадистериндеги кээ бир айтылган акыйдага тиешелүү кээ бир аят хадистерде алар ошол акылга таянуу менен Аллах Тааланын сыфаттарын четке кагып, балким мусулмандардын акыйда ишениминде ар кандай талаш татыш маселелердин жаралгандыгында, жана ошол гректердин кирип келген философиянын негизинде акыйдада көптөгөн адашууларга жол берилип, ошол адашуулардын натыйжасында имам Абу Мансур ал-Матуридиге окшогон Ахлу Суннат вал Жамааттын ишенимине эң чоң салым кошуп, Ахлу Суннат вал Жамаатты сактаганга себеп болгон, балким Ахлу Суннат вал Жамааттын ишенимине кирген Ахлу Суннат вал Жамаат деген чоң бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын савадыл а'зам, чындыгында менин үммөтүмдөгү эң чоң бир караңгы бөлүктү, эң адам үммөтүмдүн көптүгү эргешкен бир тарапты, багытты коргобой ала турган Абу Мансур ал-Матуридиге окшогон чоң алымдардын чыккандыгында. Себеби алар чындыгында Абу Мансур ал-Матуридинин жашоодогу кошкон салымы жана ошол адашкан фыркаларга берилген жооптору аларды канааттандыргандыгы деңгээлде аларга жооп бере алгандыгынын негизинде дагы азыркы учурда канча кылымдар өтсө дагы Абу Мансур ал-Матуридинин ал жазылган эмгектеринин негизинде ал чындыгында ишеним акыйда адамга байланбайт, ал бир жерге байланбай тургандыгы, бирок ошого карабастан ошол адамга таандык деңгээлде айтылып калгандыгы ал адамдын ошол учурдагы күрөшкөн эмгегинде илиминин изин калтырып кеткендигинин натыйжасында балким ал Матуриди акыйдасы деп ал адамга бир таандык ишеним деп дагы айтылып калган. Демек, сиз менен биз түшүнүп ала турган нерсе, ишеним бул адамга байланбай тургандыгы, бир жерге байланбастан, балким Ахлу Сунна вал Жамаат деген эң чоң Ахлу Сунна чындыгында сүннөт ээлери деп айткандыгы. Себеби дегенде шияларга окшогондор, рафизага окшогондор көптөгөн пайгамбарыбыздын аят хадистерин четке каккандыгы, аларды кабыл албагандыгынын натыйжасында алардан айырмаланып туруу үчүн Ахлу Сунна десе, вал Жамаат деп жамаат менен бирге болуу, жамааттан ажырабоого, жамаат менен чогуу болууга, жана жамаат менен бирге эл башы, журт башыга, жамаатка баш ийүү жана жамааттан ажырабоого үгүт кылган, насаат кылган Ахлу Суннат вал Жамаат деген ишенимге эң чоң белги болгон лакапка таанымал болуп калган. Мына ошондуктан дагы Абу Мансур ал-Матуридинин акыйда ишеним маселесинде ал Матуриди деп айтылып калгандыгы, ал имамдын ушунчалык көп эмгек мээнет кылгандыгы ошол адамга таандык болуп калгандыгында деп айтсак да жарашат. Туураак болот деп эсептейт. Ал эми Абу Мансур ал-Матуридинин өзүнүн илим жолунда анан качан төрөлгөндүгү жөнүндө балким алымдардын арасында бир аз талаш маселелер бар. Алымдар себеби дегенде эмне үчүн талаш болгондугу көптөгөн тарых китептер жазылган, бирок ошол тилекке каршы ошол тарых китептерде Абу Мансур ал-Матуридинин качан төрөлгөндүгү жөнүндө так маалымат болбогондугу себеп болгон. Бирок алымдарыбыз ошол Абу Мансур ал-Матуридинин эң белгилүү болгон өзүнүн устаздарынын бири Мухаммад ибн Мукатил Разидин ал төрөлгөндө 248-жылы төрөлгөндүгү, ал эми анын дагы бир устаздарынын дагы бири болгон анын устазы ошол дүйнөдөн кайткан кезде ал демек тагыраак айтканда Абу Мансур ал-Матуриди эгерде ал 48-жылдары өткөн болсо, демек Абу Мансур ал-Матуриди ошол 238 же 232 жылдарда төрөлгөн болушу мүмкүн. Себеби дегенде ал өзү улуу алымдарынан устаздарынан илим алган кезде жок дегенде жашы
10 жаштан жогору же 10 жаш болуусу божомолдонот. Мына ошонун негизинин натыйжасында Абу Мансур Матуридин төрөлгөндүгү болжолдуу түрдө 230-жылдардан 238-40 жылдардын аралыгында деп айтылат. Ал эми Абу Мансур Матуридин дүйнөдөн өткөндүгү жөнүндөгү баянга тарыхка кайта турган болсок, Абу Мансур Матуридини көптөгөн аалымдар ал дүйнөдөн өткөн кезде 333-жылы дүйнөдөн өткөн деп айтылат. Кээ бир тарыхтарга таяна турган болсок, Абу Мансур Матуридин 332-жылы өткөн. Кээ бир тарыхтарда болсо 336-жылы өткөн деген дагы маалыматтар айтылган. Ал эми көбүрөөк талашсыз, балким бир сөз менен имам Матуридин 333-жылы дүйнөдөн өткөндүгү жана ошол эле Самаркандта азыркы учурда ошол Самаркандка коюлгандыгы көптөгөн тарых булактарда белгилүү болгондугунда турат. Абу Мансур Матуридин илим жолунда көптөгөн ошол өзүнүн устаздардан илим алгандыгы, анын эң баш сабында турган Мухаммад ибн ал-Муқатил ар-Рази деген өтө чоң бир улуу аалымдардан болгондугу имам Захабидин Мизан ал-И'тидал деген китептеринде кабарлап өтүп кеткен. Ал эми андан кийин дагы бир белгилүү устаздарынын бири жогоруда айткандай эле Абу Наср ал-Иязи. Абу Наср ал-Иязи чындыгында эң белгилүү бир аалымдардан бири болгондугу, ал илим алган кезде ал Абу Бакр Ахмад ибн Исхак ал-Жузжаниден илим алгандыгы жана анын кол астында көптөгөн илимдүү аалымдардын кол астында илимди анын кол алдында дагы көптөгөн аалымдар тарбияланып өсүп чыккандыгында турат. Андан кийин үчүнчү имамдарынын устаздарынан белгилүү болгон Абу Бакр Ахмад ибн Исхак ал-Жузжаниден дагы илим алгандыгы. Ал эми төртүнчү устаттары болгон Наср ибн Яхья ал-Балхи, ал дагы өтө бир белгилүү улуу аалымдардан болгондугу, ал ошол кездеги Балхтын эң чоң бир аалымдарынан болгондугу жана ал фихте жана ошол акыйда маселесинде өтө жогорку деңгээлге жеткен улуу аалымдар болгондугунда турат. Андан кийин Абу Мансур Матуридин өзүнүн илим алып, өзүнүн илим калтырган, балким Абу Мансур Матуридин аркасында көптөгөн шакирттерди калтырып өткөн. Мына ошол белгилүү болгон шакирттердин ичинде Абу Мансур Матуридин аркасында көптөгөн шакирттерди калтырып, ошол шакирттердин ичинде белгилүү болгон шакирттеринин бири Абул Касим ал-Исхак ибн Мухаммад ибн ал-Исмаил. Тагыраак айтканда, ал Шахир бил Хаким Самарканд деген, Самаркандтын хакими деген лакапка ээ болгон улуу бир шакирттерин өткөн. Ошондой эле ал-Имам Абул Хасан Али ибн ас-Саид Рустугфа деген дагы бир белгилүү шакирттеринен бири өткөн. Дагы белгилүү шакирттеринен бири, кол астында илим алган шакирттеринен бири Имам Абу Лейс ас-Самарканди, Ал-Бухари ас-Самаркандидин. Чындыгында ал аалым өтө белгилүү бир Абу Лейс Самаркандидин көптөгөн аркасында китептери Тамбихул ал-Гафилин деген китептердин ээси болгон улуу бир аалымдардын бири. Ошол Абу Мансур Матуридинин кол алдында илим алып, ошол илим даражасына жеткендигинде. Ошол эле шакирттердин ичинде имам Абу Мухаммад Абдул Хаким ал-Баздави. Ал бул чындыгында бул дагы өтө чоң бир белгилүү бир аалымдардын бири болгондугу, чындыгында ал аалым аркасында көптөгөн илимдерди калтыргандыгы. Чындыгында Абу Юсур ал-Мухаммад ибн Абдул Карим ал-Баздави улуу белгилүү болгон эки бир Баздави аалымдардын бир тууган кичинеси болуп эсептелет. Ал өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле ал-Имам ал-Баздави ал-Абул Усур деп улуусу айтылгандыгы, ал-Усул Баздави ошол аалымга таандык болгондугу, ал эми ошол эле бир тууган иниси болгон Абул Юсур деп айтылган. Себеби дегенде өзүнүн аркасында өзү калтырып кеткен илим жолунда, өзү калтырып кеткен илим эмгектериндеги айтылган сөздөрүндө, айтылган жазып калтырган илимий эмгектеринде жеңилирээк сөздөр менен жазгандыгы, балким жеңилирээк ибараларды колдонгондугунун натыйжасында Абул Юсур деген лакапка таандык болуп калгандыгы. Ал эми чындыгында Абу Мансур Матуридин атасы, анын атасы дагы чоң бир
алым болгондугу, ал дагы белгилүү бир алымдардан болгондугунда дагы бир маани жатат. Ал эми Абу Мансур Матуридин көптөгөн, мындан башка дагы көптөгөн шакирттерди калтырып кеткен. Ал эми Абу Мансур Матуридин өзүнүн илим жолундагы алкасында калтырып кеткен илимий эмгектерине кайта турган болсок, Абу Мансур Матуридин бардыгыларга белгилүү болгондой эле Абу Мансур Матуриди бул акыйда маселесинде эле эмес, акыйда илиминде эле эмес, балким исламдагы башка илимдерде дагы имамдык деңгээлге жеткендиги, анын аркасында калтырып кеткен илимий эмгектери ачык айкын далил боло алат. Абу Мансур Матуридин эң белгилүү болгон акыйда илиминде, илмул каламда аркасында эң чоң калтырып кеткен эмгектеринин алымдын калемине таандык болгон Китабу Таухид Ал-Исбату Сифат деген китеби. Азыркы учурда ошол көптөгөн талаба илимдер азыркы учурда сиз менен бизге чейин жетип келген Абу Мансурдин өзүнүн эмгегине таандык болгон акыйда илиминде өтө кенен жазылган китеп болуп эсептелет. Андан кийин Абу Мансур Матуридиге дагы таандык болгон Китабул Макалат деп кээ бир китептерде бул жогоруда айтылган Китабу Таухидден башка дагы атайын ушул акыйда маселесине тиешелүү жазылган бир илимий эмгек деп баяндалат. Андан кийин Абу Мансур Матуриди жөн эле ушул акыйда ишеним маселесинде эмес, балким усулул фикхте вал фуру'да дагы усули жана факих болгондугу ал алымдын өзүнүн калтырып кеткен эмгектеринде көрүнүп ачык айкын белгилүү болот. Ал өзүнүн доорунда өзү менен доорлош жашаган ошол эле шияларга, равафиздерге, ошол эле карамиталарга, ошол эле учурдагы адашкан кээ бир алымдарга Раддул ал-Аваил ал-Адиллати лил-Каъби деген, ошол эле учурда Радд Тахдиб ал-Жадал лил-Каъби деген, ошол эле учурда Раддул ал-Вади ал-Фусак лил-Каъби деген дагы ошол учурдагы адашкан алымдардын каталарына так толук жооп бере турган китептерди калтырып кеткендиги, мына ошол эле учурда дагы бир анын калтында калтырып кеткен эмгектеринен бири Раддул Китаб ал-Имамати ли ба'д ар-Равафида, Рафида болгон шиялардын кээ бир адашкан имамдарына жооп катары жазылган китеп эмгектери, илимий эмгектери калтырылган. Мына ошол эле учурда Абу Мансур Матуридин усулул фикх маселесинде дагы усулий болгондугунун дагы далилдеринен бири ал өзүнүн аркасында Китабул Жадал деген китепти эмгек калтыргандыгы, Ал-Маахид аш-Шараи деп усулул фикхтеги Ханафи мазхабындагы эң биринчи, эң алгачкы жазылган усул китеп катары дагы таанылган эң биринчи алгачкы китептердин бири болуп эсептелет. Себеби дегенде биздин усулул фикх илимин билген, окуган алымдарыбыз, биздин усул фикхти түшүнгөн улуу бир устаттарыбыз бардыгы билгендей эле Ханафи мазхабында усул китептин эң алгачкы жолу иреттеп тартип катары тартиптеген Имам ал-Даббуси, Абу Иса ад-Даббусидин калтырып кеткен эмгеги болсо, андан кийин ошол Абу Иса Даббусидин калтырган эмгегинин негизинде андан кийин Имам Сарахси менен Имам ал-Баздавийдин өзүнүн усул китептери ошол китептин негизинде жазылып, андан кийинки жазылган усулдар болсо Имам Сарахси менен Имам Баздавийдин усулун негизине таянып канчалаган кылымдар бою уланып келип, андан кийин Имам Насафи өзүнүн Ал-Манар деген усул фикх китебин жазган кезде ошол ушунчалык көп белгилүү болгон, ушунчалык көп ааламга таркалган, бүт адамдар кабыл алган эки улуу китепти кыскартып Ал-Манар деген китепти жазгандыгы азыркы учурда усул фикхтин негизи, усул фикх илимдеринде эң негизги булактардын бири болгон, эң негизги таяна турган негизги илимий таянычтардын бири болгон Манар китебинин дагы жазылуусу бизде тарыхта белгилүү. Демек, бизге бирок тилекке каршы Ал-Маахид аш-Шараи Абу Мансур Матуридин усулул фикх боюнча жазылган бул китеби дээрлик Ал-Китаб ал-Мафкуд бизге жетпей калган, биздин доорубузга жетпей калган илимий эмгек болуп эсептелет. Балким дагы бир келечекте кайсы бир тарыхый булактардан, балким тарыхый бир кол жазма менен азыркы күнгө чейин камтылып турган кендердин кийинки бир учурларда балким Аллах насип кылса бул китеп дагы жарык көрүп калар деген чоң бир Аллахтан үмүтүбүз бар. Бирок тилекке каршы азыркы учурда бул усул фикхте жазылган Ал-Маахид аш-Шараи азыркы күндө китеп болуп басылган, биздин колубузга тийген китептер, жок болуп кеткен китептердин катарында, колубузга тийбей калган, жок болуп кеткен китептердин катарында турат. Мына ошол эле учурда Абу Мансур Матуридин
жогоруда айткандай фих, усул, фуру маселесинде, усул маселесинде, илмул калам маселесинде, акыйда, ишеним маселесинде ошондой аалымдык улуу бир даражага жетүү менен бирге эле имам Матуридийдин муфассир болгондугунда, имам Матуридийдин азыркы учурда 10 томдон ашык, азыркы учурда сиз менен биздин колубуздагы формат менен жазылган 10 томдон ашык тафсир китебин эмгегин калтырып кеткен. Ал тафсир китебинин аты ал тафсирул Кур'ан. Кейбір тағырақ айтқанда тәуилатул Құр'ан, кейбір китептерде болса тәуилату ахлу сүнна деп ат менен таанымал болгон, аттың кашкасындай белгилүү болгон тафсир илиминде эң чоң бир илимий булактардан таяна турган булактардан бири болгон Абу Мансур Матуридийдин тафсир илими калтырып кеткен. Чындыгында тафсир илимин окуган адам имам Матуридийдин ошол Тәуилат ахлу сүннаны окуган адам анын ичиндеги ошол кездеги тафсирлердин көптөгөн тафсирлерден өзүнчө бир чоң бир булак катары, ал адамдын илим деңгээлде канчалык даражага, кандай деңгээлдеги аалым экендиги ачык айкын көрүнүп, ачык айкын билинип турат. Чындыгында бул нерсени илим ээлери гана, балким ошол илимге чүмкүгөн, илимге көп сугарылган, балким илимдин тереңине аракет кылган адамдар гана баалап барктап, аалым гана баалап барктап биле алат деген сөздү айтмакчыбыз. Чындыгында Абу Мансур Матуридийдин эмгектери азыркы учурда сиз менен бизге көпчүлүгүн кейбир жазылган китептери жетип келген, бирок тилекке каршы ошол эле учурда Абу Мансур Матуридийдин өзүнүн калтырып кеткен эмгектеринде кейбир нерселер сиз менен бизге жетпей калгандыгы дагы өкүнүчтүү. Ошол эле сиз менен Абу Мансур Матуридийдин аркасында ушул кишиге айтылып кейбир ушул кишиге таандык деп айтылган кейбир китептер зикир кылынат. Мына ошол китептердин ичинде Шархул Фикхул Акбар, өзү жогоруда айткандай эле Абу Ханифа өзүнүн тирүүсүндө, өзүнүн доорунда акыйда ишеним маселесинде Фикхул Акбар, Фикхул Аусат деген, Фикхул Абсат деген акыйда маселесине тиешелүү китептерди жазып калтыргандыгында, мына ошол Абу Мансур Матуридий Абу Ханифанын жолун жолдоп, жана өзү ошол устаздардын устазы болгон Абу Ханифанын тутунган манхажын менен, тутунган жолу менен илмул каламда ошол акыйда маселесинде балким аят хадистердин негизинде эмес, балким ал философиялык мантыктын негизинде ошол кездеги эмне себептен, себеби ошол кезде ошол илим өтө көп өрчүгөндүгүнүн натыйжасында ошол кездеги эң чоң мусулмандарга фитна болгон муътазилелердин ишеними, акыйдасынын негизи ошол акылдын, мантыктын үстүндө курулгандыгынын натыйжасында аларга ошол өздөрүнө жараша жооп кылып, ошол өздөрүнө жараша аларга так, алар өздөрү канааттана турган деңгээлде жооп айта турган, өздөрүнүн ошол деңгээлинде алар менен тең таймаша турган мантыктын негизинде илмул каламда ошон мантык менен жазылгандыгы, ошонун ичинде философиялык акылды көп колдонгондугу ачык айкын көрүнүп турат. Балким кейбир адамдар бунун эмне себептен аят хадиске таянбастан балким акылый далилдерди алып келгендиги, акылга таянган кейбир нерселер менен аларды далилдеп, аларга көп ошол нерселерди зикир кылгандыгы бирден бир себептердин бири, балким алдыңкы доорлордо, алдыңкы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү атап өтүп кеткен алтын доорлордо мусулмандардын арасында ишеним маселесинде кийинки доорлордо жаралган, кийинки доорлордо пайда болгон ишенимдеги кейбир көз караштардын, кейбир агымдардын, кейбир пикирлердин жок болгондугу, демек ал биздин исламдын башында акыйда маселесинде эч кандай талаш тартыш болбостон, балким биздин азыркы учурда белгилүү болгон 4 имамдын дагы акыйда маселесинде бир дагы алардын арасында бир талаш тартыш болбогондугу, балким алар акыйда маселесинде бирин бири колдоп, балким бирин бири дайым кубаттап тургандыгы ачык айкын далил болот. Бирок кийинки учурларда ошол муътазилелердин келген таасиринин натыйжасында, ошол жогоруда айтып өткөндөй эле юнан грек философиясынын мусулмандардын ичине кирип барып, ал кала берсе мусулмандардын ишеними, акыйда маселесине чейин таасир этип, биз сөз кылган муътазилелерге окшогон көптөгөн фиркалардын чыгуусуна дагы себеп болгондугунда турат. Абу Мансур Матуридийдин өзүнүн илимий эмгектеринде көптөгөн учурларда ошол акылый далилдерди менен алып келип, алар менен
далилдешкендигинин бирден бир себептери. Бирок ошол жерде баса белгилеп айтып кете турган нерсе, муътазилдер акылга таянгандын натыйжасында Аллах Тааланын ысым сыфаттарын жокко чыгарып, кала берсе Аллах Тааланын кээ бир айтылган аяттарга дагы ошол акылды алдын коюп, алар акыл менен гана акылга таянган абалда чечим алгандыктан алар акыйкат туура жолдон ахлу сүннат вал жамааттан адашкан бир фыркага айлангандыгында турат. Ал эми Абу Мансур Матурди болсо, аларга жооп катары берүүдө акылый далилдер менен бирге ал акылга эле таянбастан накылга таянгандыгы, тагыраак айтканда аят хадистерди акыл менен айкалышкандыгында турат. Мына шу менен өзгөчөлөнгөн, мына ошондуктан дагы ал алымдын аркасындагы калтырган изи ахлу сүннат вал жамаатка эң негизги бир булак катары таянып, кала берсе ал акыйда илиминде ал адамдын ошол ниспатына, ал адамдын атына бир таандык боло турган, ал адамдын аты менен акыйдатул ал-Матуридия деп айтыла тургандагы берким тарыхта изи калды десек болот. Бирок ал алымдын өзү жашап турган кезде ахлу сүннат вал жамаат менен ушунчалык ахлу сүннат вал жамааты алсыз болгон учурга доорго туура келип, ахлу сүннат вал жамаатка каршы турган муътазилер ушунчалык күчөгөн доорго келгенине карабастан алар менен каршы күрөшүп олтуруп, балким ахлу сүннат вал жамааттын сакталышына, ахлу сүннат вал жамааттын сиз менен бизге жетип келүүсүнө эң чоң салым кошкон алымдардын бири болуп эсептелет. Абу Мансур Матуридийдин дагы илимий эмгектеринде акыйда маселесинде Рисалатун фил акыйда деген дагы эмгек калтыргандыгы, Рисалатун фил иман деп дагы ошол китептер ага таандык болгондугунда турат. Ошол эле учурда Ал-Васая вал Ал-Мунажат деген дагы бир илим эмгек ошол калтырып кеткендиги айтылат. Дагы бир аркасындагы ошол имам Матуридиге таандык болгон илимий эмгектердин бири бул Арау ал-Каламия деген китеп Абу Мансур Матуридиге таандык экендиги айтылат. Чындыгында тарых булактарында Абу Хасан Аш'аридин эң негизги ахлу сүннат вал жамааттын ичинде илмул каламды ахлу сүннат вал жамааттын ичиндеги эң биринчи алгачкы негиздөөчү адамдардын катары деп эсептелген менен бирге, бирок Абу Мансур Матурди Абу Хасан Аш'ариден улуу болгондугу, балким андан бир аз доорлош болгондугуна карабастан орточо эсеп менен эсептегенде балким Абу Хасан Аш'ариден бир 15-20 жашка улуу болгондугу, балким анын ошол ахлу сүннат вал жамааттын ичиндеги илмул каламды мантык менен, акыл менен далилдеп, алардын адашкан фиркаларга так жана туура аларды канаттандырарлык деңгээлде жооп бере ала тургандыгы жана ахлу сүннат вал жамаатка биринчи жолу илимий эмгекти Абу Мансур Матуридийдин балким Абу Хасан Аш'ариден дагы алдын алгачкы эң биринчи негиздеген адамдардын катарына кирет, толукталат деп айтсак болот. Мына ошол эле учурда Абу Мансур Матуридийдин сиз менен бизге азыркы учурдагы биздин Кыргызстаныбызда дагы, балким биздин мамлекет тарабынан дагы, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан дагы азыркы учурда мазхаб кармануу маселесинде Абу Ханифанын Ханафи мазхабынын кармануу менен бирге азыркы учурда ушул Орто Азия чөлкөмдөрүндө, кала берсе дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттерде кеңири таркалган акыйда ишеним ахлу сүннат вал жамааттын ишенимдеринде Абу Мансур Матуридийдин акыйдасына кармануу менен ушул азыркы учурга чейин сиз менен биздин динибиз, сиз менен биздин илимибиздин, сиз менен биздин карманып аткан динибиздин сакталып келүүсүнө себеп болгондуктан, балким азыркы учурдагы ар бир адам илим алууга, изденүүгө шарт түзүлүп аткандыгында жана ошол илим менен бир тараптуу гана болбостон, балким көп тармактуу, көп көз карай турган, балким пикири ачык жана алысты көрө ала турган жана көптөгөн нерселерди бир тараптуу эмес, көп тараптуу, көп карап түшүнүп жана илим алганда, илимди изденүүдө көптөгөн илимге ээ боло турган учур балким түзүлүп турат. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз өткөн алымдарыбыздын кадыр баркын барктап, өткөн алымдарыбыздын алардын кылган эмгектерин баалап, аларды барктап жана алардын ошол кылган эмгектерин окуп үйрөнүү менен бирге биздин ата-бабаларыбыздын кандай бир ааламга аты жеткен, даңкы жеткен, ошондой эле учурда алымдарыбыздын артында
бүт аламдагы алымдар суктанган, балким аларга үлгү боло алган, алардын кайсы бир алардын жооп таппай изденген нерсесине акылын деңгээлинде ошол учурдагы ар бир адашкан фыркаларга жооп катары айтыла турган деңгээлдеги алымдарыбыздын эмгектери сиз менен бизге ачык айкын далил боло алат. Демек, сиз менен биздин Абу Мансур ал-Матуридин илимий эмгектеринин негизинде сиз менен бизге азыркы учурда жетип келген ишеним акыйда маселесинде Абу Мансур ал-Матуридин балким жогоруда айткандай эле көпчүлүк учурларда ошол мантыкка менен акылий далилдер менен далилди баяндагандыгы, акылий далилдер менен өз учурундагы ошол доорлош жашаган, балким ал учурдагы муътазилилер эле эмес, башка бир адашкан дахрилер менен дагы, дахрилер деп тагыраак айтканда азыркы учурдагы Чарли Дарвинге окшогондор бир бул жаралууну, бул жаратылышты бир куулушка гана бир таяп, куулушка бир такап, балким Аллах Тааланын бар экендигине, Аллахтын барлыгына, бирлигине, Аллахтын жалгыздыгына ишенбеген адамдар менен дагы убагында алар менен дагы илимий далилдешип, аларга өзүнө жетерлик жооп айтып, аларга дагы канаттаран деңгээлде өзүнүн илим жолунда эмгек кылгандыгында турат. Ошол эле учурда, ошол учурдагы кээ бир адашкан алымдардын өзүнө дагы жооп кайтаруу менен бирге ал алымдын аркасындагы канчалык илимде өтө бир терең деңиз, балким бул илимдеги, шарият илиминдеги илим деңиз боло турган болсо, ошол деңизде кеңинен сүз алган, балким ошол илимдин эң бир терең жерине чейин илимге сугарылган алымдардын катарында эсептелет. Мына ошондуктан дагы сиз менен биздин дайым эле эл өзүндө өзү айтылып келгендей эле сиз менен биздин ата-бабаларыбыз, сиз менен биздин аркабызда калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын эмгектери, ата-бабаларыбыздын мурасы ачык айкын көрүнүп турат. Тагыраак айтканда сиз менен биздин Орто Азия элинде, анын ичинде азыркы учурдагы сиз менен биз жашап аткан элибизде, жерибизде дагы балким тарыхта алымдардын ушунчалык суктандырган, балким алымдарды тамшандырган улуу алымдардын сиз менен биздин ушул чөлкөмдөрдөн чыккандыгы, имам Сарахсиге окшогон, кала берсе Кази хан, Сираждин Ошиге окшогондор, Баласагуниге окшогондор, балким Барскониге окшогондагы сиз менен биздин ушул чөлкөмдөрдөн улуу алымдардын чыккандыгы, кайра келечекте сиз менен бизде ушундай улуу алымдар чыгат деген чоң бир үмүт менен, балким кээ бир алымдардын айтымына караганда Каба эшигинин, биздин мусулмандардын кыбласы болгон Кабанын эшиги чыгышты карап тургандыгы, балким пайгамбарыбыздан кийин канчалаган адашкан фыркалар, канчалаган адашкан секталар чыккандыгына карабастан ислам дининин илимдин сакталысына жана илимдин сактап калуусуна эң чоң салым кошкон алымдардын ушул Нахрдан, тагыраак айтканда Орто Азия элинен чыккандыгы белгилүү болгон хадистеги 6 китептин, балким 9-15 китеп деп айтылган хадистеги эң негизги булактардын көпчүлүгү ушул чөлкөмдөрдөн чыккандыгы, сиз менен биздин ата-бабаларыбыздын канчалык илимге сугарылгандыгы, илимде ушунчалык бийик деңгээлге жетип, башка бир алымдарга, башка жактагы улуу адамдарга дагы үлгү болуп, өрнөк болуп, аларды суктандыргандыгында турат. Демек, сиз менен биздин ата-бабаларыбыздын канчалык илимде болгондугунун негизинде сиз менен биз азыркы учурда балким ар кандай архитектуралык калдыктардын калган негизинде дагы байкасак болот. Азыркы учурдагы азыр өзгөндөгү мунаралардагы жазылган жазууларды карап, бураналардагы жазылып турган жазууларды карап, аны кээ бир адамдар балким аны жөн гана бир оймо чиймелер же бир кооздук деп ойлошу мүмкүн. Бирок илимди түшүнгөн, динди түшүнгөн адамдар, аят хадисти түшүнгөн адамдар барып, ал жердеги жазууларды көрүп, сиз менен биздин ата-бабаларыбыздын ошол кездеги алардын архитектуралык, алардын деңгээлдерин, ошол кездеги алардын илимий деңгээлдерин, алардын ошол кездеги ата-бабаларыбыздын цивилизациясын, ата-бабаларыбыздын маданиятын, үрп-адатын, каада салтын, ой жүгүртүүлөрүн канчалык деңгээлде экендигин жакындан сезип барып, көрүп, окуп, түшүнүп туруп, алардын сиз менен биз балким кээ бир учурларда кээ бир адамдар айткандай эле биз балким арапташып эмес, сиз менен биз балким ата-бабалашып, ата-бабаларыбызды жакындан сезип, ал жерлерге барганда ата-бабаларыбыздын кадимкидей жытын жыттап, ата-бабаларыбыздын сиз менен бизге калтырып кеткен аркасындагы издеринен аларды жакындан таанып биле ала турган мүмкүнчүлүктөр жаралып тургандыгы, ал аттын кашкасындай тарых эмес, балким сиз менен биздин көз алдыбызда көрүнүп турган ата-бабаларыбыздын тарыхый издери болуп эсептелет. Жараткандан сурап кетем, Аллах Таалам сиз менен бизди дагы
Аллахтын дини болгон исламга, элибизге, жерибизге кызмат кыла турган, балким динибизди мусулмандардын өсүп өнүүсүнө, алардын алдыга жылуусуна, балким алардын тарых калтыра турган, тарыхта из калтыра турган, тарых жаратыра турган адамдардын катарында кылуусун, жана сиз менен биздин урпактарыбыздан дагы тарыхта буга чейин өткөн улуу аалымдардай, аалымдар, карлардын элге жерге динге кызмат кыла турган улуу адамдар чыгуусун Аллахтан үмүт кылып, дуа кылып, суроо менен бирге жараткан бардыгыбыздын ишенимибизди, иманыбызды бекем кылып, Аллах Таала сиз менен биздин бул дүйнө акыретибиздеги бардык жакшылыктардан Аллах Таала ата кылып, Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүүгө барыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.